суроо бергенде өзүңөрдүн аты жөнүңөрдү анан кыскараак бергенге аракет кылган кенди эл көп. Биринчиден өзүңөрдү тааныштырып, анан кыска гана суроо берген. Мен Дин Исламов Абдурахман, Араган районунун аксакалдарынын атынан, ардагерлердин атынан сүйлөп атам. Ассаламу алейкум, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Ассаламу алейкум, жамаат. Жалпыңарга жараткан жакшылыгы, тынччылыгы, кут берекеси болсун. Аллага көптөн көп шүгүрлөр айтайлы. Силер менен бизди ушундай жакшы заманда жаратып койду. Бейиштин төрүндө болгон мамлекетте, Кыргызстан деген мамлекет жарашып койду. Мындан тышкары мына бүгүн ушул залда жүрөгү элим, жерим Кыргызстаным деген мына президент Садыр Нуркожоевич менен түзмө-түз отуруп мына сүйлөшүшкө бизге мүмкүнчүлүк болду. Ошондуктан бардыгыңыздар Аллага шүгүрлөр айтайлы. Мен ушурдан пайдаланып, районубузда чечилбей аткан, районубуздун деңгээлинде чечилбей турган бир эки маселеге токтолуп кетемин, Садыр Нуркожоевич. Биринчи маселе, биздин мына Араган районубуз борборуну канализация кылып, канализация, анан шаар статусун берип койсоңуз деп суранат элем. Экинчи маселени айтай турган болсом, сиз өзүңүз мына докладыңызда айтып бердиңиз, суу сактагыч маселеси. Бул суу сактагыч Акаевдин доорунан бери бүтпөй келет да. Ушуга жакшыраак көңүл буруп, ушул суу сактагычты бүтүрүп берсеңиз, районубуздун суусу менен камсыз болуп калат элек. Канализацияны айтты, иштеп атат деп. Суу сактагычтар боюнча. Суу сактагычтарды биз мен келгенде 22 жылдан баштап тапшырма бердим. Анда Бакыт Төрөбаев эле айыл чарба министри. Азыр мына жаңы бизде жаңы жигит бар, мына Эрлис деген. Бу да улантып атат ишти. Бүтүндөй республика боюнча кайсыл жерге БСР, БДРларды салганга мүмкүн болсо, ошонун баарын баштайбыз деп 106 экен же 116 беле? 106 жерге биз БСР, БДРларды баштап салып келтабыз бүгүн. Бир 20 уже жакындап бүтөйүн деп калдык. Алдыда келаткан жылдары ошо суу сактагычтар боюнча проблема болбойт бизде. Баягы суга имеется в виду. Анын ичинде ичме сууларды дагы болушу мүмкүн. Салып келатабыз. Бул кичине убакыт керек мунун бүтүшүнө. Кийин проблема да болбойт. Бир 30 жылдардан кийин суу сактагыч, БСР, БДР жана жайдын күнү сугатка биз жаздын күнү, кыштын күнү эле даярдап ала турган БСР, БДРлар болот бизде. Кийинки. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу содоштор, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Араган жергесине куш келипсиз. Келген кадамыбыз куттуу кадамдардан болгон болсун. Мен Төрөбаев Тилебалдын ардагерлер кеңешинин төраганынын орун басарымын. Мен айтайын деген маселелердин өзү сразу суроолору жооп болуп атат. Мен 2024-жылы курултайга барып ошол жерде түз кайрылган элем. Биринчи маселе bizde номер 21 Насирдин Исанов атындагы орто мектеп. Ал 82-жылы, 1982-жылы 150 окуучуга орундалып салынган. Азыр бүгүнкү күндө 640 окуучу окуп атат. Подвалда 8 класс бар эле, подвалга азыр санэпстанция уруксат бербей койду. Ал жерде сүрөс болуп, бүтүн бар жок көчүп кеткендигине байланыштуу. Ошол эле жылы бир 10 күнгө жетпестен Минобразованиядан кат келди, давай проекттерди жасагыла, мектеп курушубуз керек деп. Мына ошондо биз сүйүндүк эле. Ой, айтылган сөзүң аттылган огул экен да, сразу эле болот экен деп проектти даярладык, барды жокту кылдык. Кайсы айыл дедиңиз? Жаңарың айылы. Насирдин Исановдун орто мектеп. Ошол мектептен убагында бир 4 депутат, жогорку кеңештин депутаттары, министрлер чыккан мектеп азыркы маалда эми окута турган тажрыйбалуу мугалимдер бар, бирок окутушка шарт жок. Азамат, силер экөөң жазып алгыла. 28-жылдын сентябрына чейин бүт ушундай мектептерди тазалайлы деп эдикпи, жаңырталы деп. Ошонун программанын ичине киргизгиле. Быйыл болбосо, быйыл жок да киргизбей эмес да. Бул мектеп жок да, жаңарык мектеп. Эмдиги жылкыга киргизгиле дагы, в общем 28. Ассаламу алейкум, Садыр Нуркожоевич. Мен аты жөнүм Карабаев Равшанбек. Мен Тепорган айылдан болом. Равшанбек дейсизби атыңыз? Равшанбек. Биз ишкербиз. Балам 8 айдан бери ошто түрмөдө жатат. Биз мына Тепорган айылыга баниса ишкерлерди бир 30-40 адамды ишкер балам иштетет. Шуну постава кылып жаткызып коюшту, азыр ошто жатат. Шуга бир жардам берсе. Эмне менен иштейт эле?
бизнес да, мына магазин құрдық, темір складтар құрдық, қазір больница құрып отырмыз. Ішкер бір 30-40 адамды іштетеді балам. Эмнеге қамап қойды? Оны мына жерде әлгі енді постава қылып, Эмне подстава? Nima dokument жасап берем деп тұрып, документті ақчапке деген абарса, шуны кекенбі постава қылып, шу қамап қойды деген, шунға жардам берсеңіз деп. Қана контор, айтыңызшы, не болды? Саламатсызбы, Садыр Нұрғожаевич, саламатсызбы, Араван район тұрғындары, ұлттық қауіпсіздік қызметінің орынбасары генерал-майор. Садыр Нұрғожаевич, бұл бойынша бұл Жарандан бір тұрғандар ішкерлік қылат, торговый центрлері бар, мыйзамсыз құрылған, ал бойынша бұлар кадастрға қылып, ошо мыйзамдаштырып белгіледі, взятка беріп отқан жерінде қармалған, бардығы тергөө іштері, амалдары толығымен бүткөн, азыр бүгінде қылмыш іші тергеліп бүтіп, сотқа берілген. Дача взятка екен, да? А құрған жері документі жоқ құрып алышқан ба? Yok dokument. Мыйзамсыз құрылған достық айылында жайғашқан мыйзамсыз. Ошо мыйзамсыз болгондо эч кандай документтери жок эле куруп алганбы жагын? Мыйзамсыз берилген бар. Так, Азамат, сен мындай кылгын, ким экөөң диге министр, курулуш министри экөөңөр текшерип көргүлө. Кимисиники бияктыкы чынбы же тияктыкы чынбы? Мага бүгүн текшерип туруп айтасыңар. Түшүндүңөр, а? Түшүнүктүү болду. Мен муну жазып алдым, мына мен көзөм өлүм алам. 4-cü mikrofon. Assalamu alaikum. Sadat Nurgazayevich, men Amanov Qaribek Sultanovich, Çekovat Aile Hükümeti'nin turgulumun. Atım kim dediniz? Amanov Qaribek. Qaribek Mirza. Menin 12. yılı iki balama gülüş yer alış üçün çeşim çıkandı. Biroq yer yok. Oşoğa arızlandık bardıq yerlerge bir nime bolbaydı da. Şu çeşim nime alıp üye ballarıma üye alalıydı da. Oşo. Үй салганга же айдоо жерде атасыз? Yok. Üy kurganı. Үй курганга. Çek. Эки балаңыз квартирада жүрөбү азыр анан? Ova. Үйлөнгөн, жайланганбы? Üylengen iki ballar. Şükür ballarım var. Мамлекеттик ипотекалык компанияга турдубу, кезекке турду беле же турган жокпу? Yok, onda yok. Şu Шаардабы өзү негизи? Айылдабы? çeşim çıkan çeşim, yer yok orada. Эми жерлер боюнча мен көп эле айтып келатам, уксаңыздар керек, телевизордон айтып атам, интернеттен айтып атам. Жер бизде жылдан жылга тарып баратат. Мына биз азыр 7,5 миллионго жеттик элибиз. Кошуна Өзбекстан 40 миллионго жетти. 40 миллионго. Биз 7,5 миллионго жеттик. Жерлердин баарын убагында үлүшкө таратканда билесиз да, үлүшкө таратып, анан ФПСтин жери деп алып калганбыз, ал жерлерге биз сельхоз продукцияларын айдап атабыз азыр. Кээ бир айдалбай калганда жерлер бар. Өзүбүз биз буудай менен камсыз кыла албай атабыз бүгүнкү күндө. 40% кылабыз. Жылдан жылга азайып баратат алда. Улам жерлер азайган сайын азайып баратат. 60%ын биз Казакстан менен Өзбекстан, Россиядан сатып алып атабыз. Дагы башка тамак аштар бар, импорт кылып келип атабыз. Ошон үчүн жерди биз колдон келишинче экономдуу ойлоп атабыз. Мындай капталды көздөй кетпей, бийиктикке кетели деп. Азыр эми мына райондорго келип атабыз, райондорго, кичи шаарларга 5 этаж, 9 этаж, 12 этажга чейин салып берип, квартираларды берүү иштерин аткарабыз. Мына азыр мурда областтардын центринен чыга албай атсак, мына кече жакындан баштап райондорго өтө баштадык. Райондун борборунда, мына ушул Араванга, как раз 17 гектар жериңер бар экен. 11 гектар жериңер бар экен, ошо жерге 3000 квартира сала тургандай тапшырманы бердим азыр мына мамлекеттик ипотекалык компания менен курулуш министрлиги жакында ишке киришет. Ушул жерге 1,5 жылдын ичинде салып бүтөбүз. Ошо жерге кезекке туруңуздар дагы, ошо жерден алыңыздар. Эми айылдарда жер жок. Мисалы менин айылымда деле жер жок. Башка мунун бул кишинин, тиги кишинин айылында деле жер жок да эми. Айдалып аткан жер бар, а жерден тамак аш алып жеп атабыз да. Анан жердин баарын эле үйгө бере берсек, кийин бир 20-30 жылдан кийин, 50 жылдан кийин ачка калабыз элдерибиз. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы? Мен ОСОСОнун Курут Аматова Чолпонай атын. Атыңыз ким дейсиз? Чолпонай. ОСОСОнун Курут 100 долбоор 100 ишканага киргенбиз. Менин суроом ишкерлик боюнча
Бизде Кыргызстанда мен ошо кыргыз патентке барып бир ойлоп таап патенттештирип жүргөндөн бери ушул нерселерге көп дуушар болдум. Кыргызстан элине пайдалуу нерсени ойлоп таап, дүйнө жүзүнө экспортко чыгарса боло турган идеясы өтө күчтүү бир нерсени ойлоп тапкандар. Эч бир мындай көңүл бурулбай, каяка барышыбызды билбей эле калып кетет экенбиз. Кана айт. Экономика министрлиги сизди биз кабыл алайлык азыр деле. Ошол сиздин идеяңызды карашка салып биз жардам беребиз. Экспорт жагынан дагы жана акча бөлүп берүү жагынан дагы биз даярбыз. Экспорт боюнча биз бардык эле бизнесмендерге жардам берип атабыз. Мына сухофруктуларды жөнөтүп атат, өзлөрүнүн продукцияларын жөнөтүп атат, Германияга чейин, Австрия, Парижге чейин барып атат. Жөнөтүлүп атат. Ушул жылы жүз долбоор ишканасына киргенден баштап финанс министрлиги, экономика, айыл чарба бардык министрликтерин чалып бизден эмне жардам, кандай болуп атат деп ишкерлерге чоң көрсөткөн жардамыңыз үчүн чоң рахмат. Болуп көрбөгөн өзгөрүштү көрүп атабыз мына ишкерлер. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Рахмат. Тияк менен байланышып Үчүнчү микрофон. Сунуштарын алгыла. Саламатсызбы, урматтуу президент. Мен атым Мерим, жеке ишкермин. Мен атайын сизге Ош шаарынан Келечек базарынан келип отурам. Урматтуу президент, Келечек базарын жеке көзөмөлүңүзгө алып бербесеңиз болбойт. Себеби Келечек базары коррупцияга малынып баткактан чыга албай калдык. Ассоциация башчысы Альберт Мырза, подрядчиктер жана лидерлер биригип алып, карапайым калктын канын ичип бүтүштү. Мисалы, мен жеке ишкер катары буга чейин соода тармагында мына 3 жылдан бери эмгектенем. Патент дедиңиздер, патентти да алдым. ККМ дедиңиздер, ККМди да алдым. Эски Келечек базарын снос кылып атканда Жеңишбек Токторбаевичтин сөзү бар. Жаңы Келечек базарыңыздардан ар бириңиздер. Жана Ак Буранын үстүндөгү базар беле? Жок. Же башкабы? Жок, жанагы Башнянын жанындагы. Жаңы Келечек базарынан сиздер бардыгыңыздар өзүңүздөрдүн мыйзамдуу орундуктарыңыздарды аласыздар деген. Бирок бүгүнкү күндө тилекке каршы Альберт Мырза, подрядчиктер, лидерлер биригип алып, чоң атасынан калган баягы казнасында эле каалагандай калчап, каалаганына берип, каалаганына бербей атат. Мен мисалы өзүм 3 местага первоначалкасын 30%-ин төккөнмүн. Бирок ушул убакка чейин менин мыйзамдуу орундуктарымды сатып жиберишкен. Булар башка жарандарга сен кечиктиң талон алып аткан убагында сен кечиктиң деген жүйөө менен ушул убакка чейин менин мыйзамдуу орундуктарымды бербей келишет. Мындан сырткары Альберт Мырза, подрядчиктер жана лидерлер биригип алып, азыркы учурда Альберт Мырзанын атында 70 места орундук бар экен. Карапайым калк жана первоначалкасын төлөй албай калган адамдардын орундуктарын булар присвоили. Жеке менчикке алышкандагы ар бир местадан булар $10 000 пайда көрүп атышат. Келечек базарында иштеген ишкерлерге $5 000 сатып алганбыз. Булар сырттан келген инсандарга $15 000 сатып алып атышат. Эми элестетиңиз. Азыркы учурда Альберт Мырзанын атында 70 орундук бар. Менин колумда по факту документи боюнча Ал ошо базар башчысыбы? Базар башчысы эмес, ассоциация башчысы. Биз Келечек базары олку-солку болуп турганда ассоциация түзгөнбүз. Түшүнүктүү. Так, өкүлчүлүк. Прокуратура менен биргеликте, областтык прокуратура менен городду да подключать эткиле. Биргеликте бу Мерим айымдын айтканынын баарын изилдеп чыгып турганын маган эртең далашт эткилечи. Усманов Мырзалы, Чекебат айыл өкмөтүнөн, урматтуу президент, биздин көйгөйүбүз, Жаркыштак айылыбыз эң чеке границада жайгашкан. Анда суга суу менен камсыз болуу өтө өркүнчтүү болуп жатат. Ошондуктан биз Бактияр насосуну 2025-жылда башталат деп айыл чарба министри айтып кеткен эле. Ошондуктан азыркыга чейин 500 гектар жерде суга суу менен камсыз болуп жатат. Ошондуктан азыр керек шуну азыркыга чейин башталган жок. Так, суу чарба министри эмнеге болду? Бардык акчалар өттү деген. Мен такта берейинчи, Садыр Кожоевич. Бияка келатканда мен такта берейинчи дейм. Азыр канча жообун берип коеюн. Себеби белки биз бул элдин ичиндеги маселенин же кайсы маселе мен чыгып айтып коеюн. Рухсат берсеңиз. Бул ишке жолугасыз министрге. Баарын айтып бересиз, кайсы жерде турат, кайсы жерде, местасын айтып бересиз. Боптур. Дарегин. Ошондон Фергана каналы өткөн, бияка hiç ilancı yok da suğa Oldu. Çoğuluştan keyin jolугуп министрге айтып бересиз баарын. Экинчи маселебиз Толук маалымат берип коесуз. Боптур, рахмат. Birinci mikrofon. Sadır Nurkhojaevich,
Hoş gelipsiz Batırgöp Aravan rayonuna. Men 3-cü kurultaydın delegatı Altıbayev Üsönbay Aytibayeviç. Men delegat bolup barganda sizge bir 4 masale menen kayrılganım, bирок бирөө дагы аткарылбай атат. Биринчиси, биздин Кермето бүгүн мектепти ачып келдиңиз, рахмат. Ошол айылга 10 бөлмөлүү детский больница, 10 бөлмөлүү роддом сураган, сиз айткан ошондо кыргыздын санын көбөйтөбүз биз деп күлтүргөн сизди. Анан бизге Роддом дейсизби? Роддом. Биз Канча адам жашайсыздар? Биз 12.000 халк жашайт. Кермето айыл өкүмүндө. Түтүн, Түтүн 4.000ге жакын түтүн жашайт. 4.000 кожолук. Анан Ош областынан 17 километр, Араван районунан центрден 25 километр, 30 километр алыста жашайбыз. Биздин келиндерибиз төрөйүн деп калса, Ошко барсак албайсыздар, Араванга карайсыңар деп. Араванга алып келсек, Тепе-Каргонго жөнөтүп берет. Биягы Маңгыт айыл өкмүнтүнө жөнөтөт. Балдарыбыз ооруп калса, неберелерибиз ооруп калса да куд ушундай. Араванда канча орындук неме бар? Саламаттык сактоо Роддом бар. министрине кат жазганбыз. Канча роддом бар? Араванда центрдин өзүндө 33 орындук роддом бар. Экинчиси Төмөйүндө 1 орындук роддом бар. Төмөйүндүн жашоочулары 20 000. Биринчи кварталда ал жакта 6 000 төрөт болгондагы 91 000 ар бир төрөткө. Бул Кермето айыл болсо 12 000. 12 000 жашоочуга роддом куруу рациональный эмес да. 10 месталык куруубу? Анда бу бияктыкканда толуп кетип атабы? Биякка канча 30 месталык дейсизби? Жок, бул жакта 33 места толуп кетпейт. 33 места. Бул 17 километрлик аралыкта кыйналып калып атабыз деген суроо. Биздин сөзүңүз, бизден жакыныраак мына Маңгыт айыл өкмөтүндө роддом бар, детский больница бар. Эмне биз 25-30 километр алыста жашаган Кермето айыл өкмөтүндөн курулбайт? Маңгыт айылында 15 орындук детский, ал жерде роддом эмес, детский менен терапия бар. 10 детский, 6 терапия. Азыр токтосоңуз, азыр бул жердеки апалар, аялдар айтсынчы, кыздар. Бул жер толуп кетип 30 мындай ошентип аткан жокпу Араван райцентрдыкы? Толуп кетип орун жок болуп калабы? Бул жер толуп кетет, мисалы төрөткө келсе 30 места тең занят, биздерге места жок деген моменттер барбы ушундай? Министрдин айтымы баягы айылга эле роддом сала бериш бизге мамлекетке пайда эмес деп атпайбы деге? Жок, бул Кермето айылда. Азыр токтоп туруңуз ошол. Бизде деле менин айылым мисалы 30 километр райборбордон алыс турат. Биздикинин бардыгы райборборго келип эле төрөйт. Мен деле ошо райборбордон төрөлгөмүн. Бүгүнкү күнгө чейин деле биздин айылыбызда мисалы роддом жок. Айылыбызда ошол 3 айыл мындай жакын турабыз, бир айыл өкмөт болуп жакын турабыз. Где-то 20 000ге жакын калкы бар, үчөөнүн биригип. Анан сиз ар бир айылга бирден роддом салып бер дегендей болуп калып атат да. Биз бул жердин роддомун кеңейтип берсек болот экен. Туурабы, ошондой болобу? Ошондо бизге мамлекетке мындай неме болбойт, күч келбейт. Роддом боюнча бул жерде мен өзүм да кече текшерүүлү көрдүм. Роддомдун койкалары жетиштүү деп. Бул жердикиби? Маселе бул жердеги роддомдо эгер оор төрөттөр болсо Ошко жөнөтүшөт. Ошол маселени. Төрөт оор болсобу? Жок, бия айтып атпайбы, биткон болуп калат деп. Орун жок болуп калат, анан ошондон Ошко жөнөтөт деп атпайбы? Калк айтса калп айтпайт дейт. Дагы бир 20 орундукту куруп берип коелу жанына. Дагы бир өзүнчө имарат кылып туруп. Негизи Араван больницасынын өзүнүн 20-жылы бул арабтар туруп беришкен. Калган зданиялар да мындай 57-60-жылдарда курулган зданияларда эгер бир гана төрөт эмес, анда толук эле бир больница курулган тууралуу 200 орындук. Анын ичинде төрөтү да бар, Хорошо, анда курулуш министрлиги давайте киргизгиле анда. Жалпы Араванын саны канча эле? 150 000. 150 000, 150 000 экен, Давайте анда бир эме кылып берели анда болду. Бир больница салып берели. Түшүндүң да, киргиз өзүңө сен. Быйыл Аксакал регламент боюнча жаздын алды менен күзгө чейин бүтүп бергедей болот. Ассаламу алейкум. Садын Нургая Сибирязым.
Sizin şu Aravan yurtuna gelip basan kadamlarınız Tömoyun ayıl hükümetinin yerini daha bassa dep tileyiz Allah'tan sorayız. Ben aytayın degenim birinci. Ben Tömoyundan bolamın, atım Abdülkadir Hacı. Yaşım 80 geçip kaldım. Oşol men aytay degenim özümün göy emez. Nayman Susaqtağıçının bizge Tömoyunga su gelet. Su meselesi bu yılki yıl oğur. Nayman Susaqtağıçında su az. Uşul meselelerde bir özünüz bir tekşörük alıp, koldan alıp, buna İsfairem taktek kanalın kuruş boyunca murun proyektler bolğan. Oşol proyektlerden men dağı kaçışkamın. Oşol kanalı kurup, Nayman'a su koymay sayın Nayman kölünde su göğübet. Şu İsfairem taktek kanalın bir kolga alıp verin. İkinci mesele buna ben bir hafta olup kaldı bir işlermeden şu administrasiya bir yerdeki iştegen derge barıp yoluktum. Öte ziyenim keydi. Sizge şunday boğurmaçıdı. Nege? Bütün iştegen hükümetin işkanalarındaki iştegenler köpçülüğü korrupsiyenler oluptur. Şu bir nese kılıp öyle kişine bir nese algısı gelip durat eken. Oşa doğru mu cana doğru? Gönüp kalgan da 30 yıldan beri. Bir nese kılıp algısı gelip durat eken. Şu yaşa gelip şu yaman zihnim ki şunday adam ilan gelet eken. Biz Kırgızlar uşuğa barıp kaldık mı de yaman oldum. Атын атасаңыз бола ошол? Атын атап коюңуз. Жок, эми атабайм, атаганда. Кайсыл администрация дедиңиз, кайсы айыл өкмөт? Бардык эле. Айыл өкмөтүнүн эле атын атап коюңуз, же акимчилик? 60% ушу немелер бар. Бардыгы. Өзүңүз текшерсеңиз болот. Эми бар, андайлардын баарын четинен камап атабыз, бирок баары бир деле токтолбойт экен. Мен ойлойм да, баягы камалгандан кийин ушундан диги баягындай мисал алып, баягы үлгү алып, бул камалып кетти, кокуй мен камалып калбайын деп, мунун ордуна келген киши таза иштейт болуш керек десем, 1 жыл 2 жыл өтүп эле дагы эле ошол иш менен беркиси да камалып кетет да, ушундай да. Пендечилик деген ушундай экен да. Болса, сизден сураныз, şu Tömoyun eli şu yerde barıp surayız, kol çababız. Bir Tömoyun yerini barıp, kutlu adamlarınızı koyup Tömoyun'u bir görüp gettin. Sultan İbrahim gelgen o vaqında. Tömoyun 25.000 gektar yer. Oşonun 3.000 gektarını gana özdeştirip atabız. Oşonca yerde özdeştirse bolot. Biz manawa toğulu koca gelen kişalay oşa aktardan göçürme bolup 37-41 yılları gelip oturup ölgönüz ölüp kalganız kalgan elmiz. Makul, men vaqtda barıp ketkenге hareket kılayım. 4-cü mikrofon. Саламатсыздар, урматтуу коноктор, саламатсызбы, урматтуу президент. Биринчи эле айтып өтчү нерсе, атыңарды айтып койгулачы. Биринчи атыңарды айтып койсоңор. Кечирим сурайм. Атым Козубаев Мелис, Достук айыл өкмөтүнүн Жаңы Арабан айылынан келип отурам. Кош келипсиңер Арабанга. Биринчиле райондун сизден суранып кетчү нерсеси, Арабан районундагы жашоочуларды сагындырбастан тез келип турсаңыз. Себеби сизди келет деп 2 жумадан бери Арабанда bir радикалдуу өзгөрүү болду. Көп нерселер оңолду. 2 жумадан бери. Өмүрүндө акталбаган, өмүрүндө краскаланбаган жерлер краскаланып 2 күндөн бери көрүп атабыз. Чоң рахмат. Негизги айтчу нерсе, жергиликтүү бийлик дагы деле ошол илгерки эле адат берер экен да, андасын. Бирөө келет дегенде жанталаш тазалап коюп, мындай да жата берет экен деп. Күндө тазалап туруш керек, күндө керек болсо. Урматтуу президент, эгер мүмкүнчүлүк болсо бир эле Арабанга эмес, башка райондорго ham 2 жылда 1 жылда убактыңызга карап келип турсаңыз. Себеби бул өтө керектүү нерсе. Область боюнча 5 районго барам. Рахмат. 15-16-сына чейин Ошто жүрөм мен. Рахмат. Рахмат. Негизги айта турган нерсе, биз Жаңы Арабан айылынын тургундары сизге келип турушубуздун себеби, биз суу сурап, же асфальт басып бериң, же столбадан электр энергия тартып бериң деп келбедик.
Биз Кыргызстандын келечеги болгон, Кыргызстандын жаштары, өз айылыбыздын жаштарынын келечегине балта чабылып атканын көзүбүз менен көрүп, чыдабай келип отурабыз ушул жерде. Мектеп айылыбызга 60-70, 73 же 74 жылы 25-30 орунду бала бакча курулган. 2026 жылы такыр синип нормаларына туура келбесе дагы ошол бала бакчада элдин ашар жолу менен бир аз кошумча бөлмөлөр кошулду. 2026 жылы 70 жылы курулган синип нормасында курулган 30 орунду садикте 310 окуучу окуп жатат. Бул биздин жаштарыбызды, биз өзүбүздүн айылдагы жаштарды көрүп өкүнүп атабыз. Алардын келечегине балта чабылып атат. Мейли эгер толук кандуу 11-класска чейин окуса макул, алар 9-класска чейин окуп, 11-класска чейин окубай атат. Кийинки айыл менен аралык 5-6 километрди түзөт. Көпчүлүк колунда барлар мүмкүнчүлүгү канча кожолук бар? 400 кожолук бар. 400дөн ашып кетти азыр. 11 класстык, 12 класстык мектеп жокпу айылыңарда? Давайте неме кылгыла, срочно 12-класска чейин өткөзгүлө. 400 кожолук болсо, ал жерде уже мүмкүн аны. Эгер 100-150 кожолук болсо, анда түшүнсөк болот эле. Ооба, биз курулуш министрлигине, финансы министрлигине кайрылып жолдогонбуз. Бул жерден толук кандуу билим берүүгө шарт түзүш керек деп. Анан сиздин тапшырмаңызды да аткарабыз. Быйыл эми аркы берки кылганча кеч болуп кетти, үлгүрбөйсүңөр. Кийинки жылы окуу жылы сентябрда башталат, Кийинки жылы толук кандуу мектеп кылып өткөргүлө. Түшүндүңөр, Макул. Биринчи микрофон. Садыр Нургозоевич. Мен ошо Араванда чыкканыңыз деле Домбыйта бар. Мына жерде. Ошо Домбыйтаны 90 канчанчы жылдары коллективи, мен анда иштебейт элем, ал Домбыйтаны билбейм. 53 адам приватташтырышкан. Закон боюнча. Анан 53 адамдан мен сатып алганмын 6 сотыгын. Жанында мусор турган жерде. 6 сотык жерди сатып алып, ал жерге үй курайын дедим эле. Анан чоңураак кылып туруп, детсад аштым, трикота деген. Эми правительство айтып атты, мына ол мектеп, детсад кем деп. А мен ошол жерге детсад курдум. Курган менен кийин мына эми ачыгын айта берейин, Ташиевдин командасы там СМБлар, прокуратура, жер адистери ошо жерди жер чоң эмес, меники 6 сотык. Алардыкы бир гектарга да жетпейт Домбыйта. 53 адамдыкы. Алардан сатып алган. Кызыл китепти алышып, вообще государствога алып кетти. Бул план үчүн кылды окшойт деп ойлоп атам. Мына биз жерди алып алдык, анан мындай кылдык дегенчи правительствонун астында. Бул туура эмес деп ойлоймун. Бул биринчи вопросум. Экинчиси, анан мен бул детсад невыгодный. Эми Ош менен Бишкекте өзүңөр билесиңер, 15 миңден 25 миңге чейин төлөйт. Ар бир ата-эне коммерческий. Немеде Араванда 6-6,5 миң алабыз. И то 100 адамга, балага расчет кылынган 30-40 баладан ашпайт. Эмир бул районный центрда 6-6,5дан ассаң уже баланы алып келди да, алып келишпейт. Эми бул жерде азыр сиз канализация немени айттыңыз, сууну. Бирок газ маселеси да начар экен. Аравандачы. Газ маселеси мына Өзбекстан жаныбызда. Газды эмне деген Газпром, сиз депутат учуруңузда 1 сомго сатылды деп чыркырап. Биз Кыргызстанга жеткизебиз деп обещать кылышкан. Кыйкырышып, Газпромго сатып атканда. Азыр Араван боюнча бир да газ жок. Неме 1 сомго саткан Газпромубуз 7 сом эмес, 28 сом болуп кетти газ. Бул даже Араванда жок. Бул экинчи маселе. Эми мен 3 жолу мына айыл өкмөт өзгөрдү. Мен бир 4 жыл болду ачканыма, 15 жыл болду мен сатып алганыма. Кызыл китепти жок кылып коюшту 6 сотык. Мен даже Кыргызстанда 75ке чыксам, 75 жылдан бери жер үлүшүм да жок. Домбыт өзү турабы мында имараты, же ал дагы жок болуп кеткенби? Домбыта турат. Мен салган детсадда турат. Участогунан алгансыз, Ошонун участогунан жолу бош жерди алып мусор баскан. Билишет бардыгы мына ол ушул жердегилер, аравандыктар билет мына Домбыттан аркасы. Жалпы канча сотук эле ал Домбыттын территориясы? Территориясы 1 гектарга жетпеген жер. Ошонун 6 сотугун мен сатып алганмын. Үй салайын деп. Анан детсад. Бирок садик кылып, детсад бала бакча кылып иштеп атасыз. Азыр иштеп атабы? Иштеп атат. Бирок айтып атпаймынбы? Аны дагы ошо мына команда
тартып алып. Айткылачы прокуратура ГКМБ кайра кайтарылып алып койду эле жагандай. Мамлекетке алынды эле домбут жагандай. Садыр Нуркожоевич, бул боюнча ГКМБ иш алып барган эмес, кылмыш ишин биз козгогон. Прокуратура бардыңар беле. Берчи прокуратура. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, мында карап көрөлү. Прокуратуранын добарысы келтирилсе элек, сот субъекттери осы бардыңар келтирип атпайбы? Сот субъектилерди кайра кайтаруу боюнча иштешкен. Эми мындай кылалы. Бул киши эгерде бир башка бир коммерциялык же болбосо үй салып алган болсо мейли эле, эми бала бакча салып алып иштетип атса тийбегиле аган. Аны домбутты кайтарган учурда дагы бул кишинин немесин 6 сотугун узаконить этип бергиле. Рас бала бакча кылып иштетип аткандан тийбеш керек.